Кудай Нухка жана анын уулдарына мындай деди: Эми мен силер менен жана силердин кийинки укум-тукумуңар менен, силердин жаныңардагы бардык тирүү жандыктар менен, канаттуулар менен, малдар менен, жырткычтар менен, силер менен кошо кемеден чыккандар менен, жаныбарлар менен келишим түзөм. Мындан ары эч бир тирүү жан топон суу менен кырылбайт деп мен силер менен келишим түзөм. Мындан ары жер бетин тып-тыйпыл кыла турган топон суу болбойт. Кудай дагы мындай деди: Менин силер менен болгон бардык тирүү жандар менен укумдан тукумга түбөлүккө түзүп жаткан келишимимдин белгиси мындай: Мен булут бетине асан үсөн тартам. Ал мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси болот. Мен жер бетине булут каптатканда булут бетинде асан үсөн пайда болот. Ошондо силер менен бардык тирүү жандар менен түзгөн өзүмдүн келишимимди эстейм. Мындан ары тирүү жандарды кырган топон суу болбойт. Булут бетинде асан үсөн пайда болгондо мен аны көрүп, жер бетиндеги бардык тирүү жандар менен түзгөн өзүмдүн түбөлүк келишимимди эстейм. Ошентип Кудай Нухка жер бетиндеги бардык тирүү жандар менен түзгөн келишимимдин белгиси мына ушул деди.